Амансыз урматтуу көрөрман, биз бүгүн кечээ Маданият жана Маалымат министрлигинен кызматтан бошогон Азамат Капарович менен сүйлөшкөн турабыз. Азамат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Азамат мырза, сиздин кызматтан кетишиңиз аябай күтүүсүз болду. Анан көбүнчө баягы кызматтан бошотулду дейт эле, бирок сиздики өз арызы менен кетти деген маалымат чыкты. Анан ошондон сөздү баштасак, эмне үчүн ушул учурда өз арызыңыз менен кетип калдыңыз? Биз бул эми күтүүсүз болгон жок мен үчүн. Блокко чейин бир канча жолу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшкөнбүз. Бул көчмөндөр оюндардын процедуралары баардыгы бүткөндөн кийин ушундай чечимге баруу боюнча да блокко чейин макулдашканбыз. Ошон үчүн негизги себеби башка жумуш сунушталгандыктан мен бул жумушумду өткөрүп берүүгө макулдугун бердим да. Демек, сиз жакын күндөр башка кызматка барасызбы? Ооба, азыр ошол сүйлөшүп атат. Азыр айта албайм кайсы кызматка барарымды, ошондуктан мамлекеттик кызматтын ичинде болом. Негизи сиздин ушул кызматтан кетишиңизге баягы көчмөндөр оюнун көбүрөөк байлап койгондор да болду да. Ошо божомолдогондор болду, көк бөрү оюнун ойланышты да көп талкуулар болду. Анан уюштуруу иштеринде бир маселе болду эле, кандай болду? Жок, көчмөндөр оюндардын буга чечеси жок эч кандай. Блокко чейинки эле болгон сөз. Көчмөндөр оюндардагы тескеринче баягы көкбөрү оюнунун кирип калуу чоң иши, эмгеги бул ошол биздин команданын ошол жерде жасаган жумушу. Анткени Түркия мамлекети көкбөрүнү киргизбейбиз деди да. Биз көпкө чейин абдан кызуу талкууларды алар менен жүргүздүк. Абдан катуу талкуулар жүргүздүк алар менен. Анан ошонун жыйынтыгында көкбөрүнү киргизишти. Ошол көкбөрүнүн негизги расмий программанын ичине кирип калышынын жыйынтыгы бул биздин команданын ишинин жыйынтыгы деп билем, эсептейм. Аны президентибиз дагы, өкмөт башчысы дагы жакшы билет. Анткени блокко чейин болуп аткан процедуралардын баардыгын мен айтып аттым, кандай болгондугу жөнүндө, кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат, ким макул болуп атат, ким макул болбой атат, эмне үчүн макул болбой атат, ошонун баардыгын берип аттык маалыматты. Ошондуктан мен алга менен эч кандай байлай албайм да биздин кетүүбүздүн себебин. Негизи оюндардын жыйынтыгы кандай болду? Оюндардын негизги жыйынтыгы жакшы, 58 медаль. Бир канча алтын, бир канча күмүш, бир канча коло. Эң чоң жеңишибиз, өзүңүздөр билгендей, көчмөндөр оюндарынын чоң кызуу оюну бул көкбөрү. Эми акыркы мезгилдерде көкпар кирип калды. Бирок көкпар көчмөндөр оюндарына биринчи жолу кирди. Ушул жылы. Анан чындыгын айтыш керек, кээ бир баягы булар бир эле бүтүндөй түрк мамлекеттеринин баардыгынын өкүлдөрүн чакырып көкпарга макул болсун деп анан кол койдуруп алган экен да. Анан биздин мамлекеттен дагы бир киши барган. Эч кандай биздин мамлекеттик органга тиешеси жок. Эч кандай көкбөрү федерациясына тиешеси жок эле киши барып туруп, макул биз көкпар ойнойбуз деп туруп кол коюп берип койгон да. Анан мына баардыгыңар кол коюп бердиңер деп туруп, ошол документти көргөзүп эле турабыз түрктөрчү. Бирок ал чын эмес. Биз айттык, биз ага макул эмеспиз. Биз мамлекеттик органдар ага кол коюп берген эмес. Көкбөрү федерациясы кол коюп берген эмес. Ошондуктан көкбөрүнү киргизгиле деп блокко чейин сөз болду. Ушул көкбөрүдө өзүңүздөр көрдүңүздөр, эң чоң атаандашыбыз болгон казак мамлекетин 5-0 эсебинде уттук. Ал эми көкпарда 4-5ке утулдук. Бирок биз көкпарга экинчи курама команданы чыгарганбыз. Экинчи деңгээлдеги. Биринчи деңгээлдеги курама команданы Манас Ниязов баш болгон курама команданы көкбөрүгө даярдаганбыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Көкбөрүдөн бир дагы жолу мүмкүнчүлүк берген жокпуз. Ал эми көкпардан атаандашып, экинчи командабыз атаандашып барып, эң акыркы минутада 2 минутта калганда бир очкону киргизип алышты. Ошо мени утуп кетишти казактар. Бирок биринчи курама команданы көкпарга чыгарганда мен ойлойм такыр башкача бир жыйынтык болмок. Азамат мырза, ошол көчмөндөр оюну, анан сиздин кызматтан кетишиңиз ушу бир учурга туш келип калды. Оюндун кызыгы элдин арасында тарап өтө электе сиз кызматтан кетип калдыңыз да. Бул мындай жөн эле дал келүү же бир себеп барбы? Жөн эле дал келүү. Жөн эле дал келүү. Мен ошо сүйлөшкөндө дагы көчмөндөр оюндарын бүтүрүп коеюн деп сүйлөшкөнбүз. Кызматка сунуштап жаткан тараптар кимдер? Айтса болобу? Буну биздин өлкө башчыбыз менен сүйлөшкөм, өлкө башчы менен эле сүйлөшүп атам, башка жок.
башында сизди ушул кызматка деле өлкө башчынын чакыруусу менен келгенсизби же башка фракциялар же эч кандай жогорку кеңеш менен байланышым жок. Өкмөт менен дагы ал убакта байланышым жок эле. Бул өлкө башчынын чакыруусу менен келгем, өлкө башчынын сүйлөшүүлөрү менен башка жакты карап атабыз. Ушул министр болуп иштеген учурларыңыз канча убакыт иштедиңиз? Анан мактана турган кайсы жумуштар болду сиз иштеген учурда? 1 жыл иштедик. 13 октябрда келгем. Бүгүн 5 октябрь. 1 жылга чукулдап калды, 1 жума жетпей калды. Эң чоң иштерибиз эми 1 жыл ичинде Кыргызстанда абдан чоң иш-чаралар көп болду. Ошолордун баардыгын жогорку деңгээлде аткардык деп ойлойм. Канча деген башка мамлекеттердин өлкө башчылары келди. Ошолордун тозуу маселеси, ошолордун маданий маселеси бизде болчу. Алардын баарын жогорку деңгээлде аткардык. Көп жылдан бери турган тарых музейи ачылбай турду эле, өзүңүздөр билгендей. Аны чечкиндүүлүк кылып, тарых музейин ачып, аны биздин тарыхыбызда болбогондой искусствого, тарыхка көңүл бөлүүнү байкадык. Андан кийин эле Кыргыз драма театры көптөн бери ачылбай турган, аны дагы ачтык. Кадрдык маселелерди чечкиндүүлүк кылдык, мен ойлойм. Маданиятта каралбай, улам сайын министрлер алмашып берип, эч ким мындай көңүл бөлбөгөн жактар бар эле. 20 жылдан бери, 25 жылдан бери отурган кишилер бар эле. Ошолордун баардыгын болбосо да көбүн эсе алмаштырып, мындай туура кадамдарга бара турган адамдарды алып келдик деп эсептейм. Мына опера балет театрынын директору азыркы учурда абдан жакшы иштеп, ушул тармакты көтөрүп атат. Жакында эле мына Куринкеевди алмаштырдык элек, жакында эле Абдраев мектебин алмаштырдык элек. Сулайман Тоону жакында эле алмаштырдык элек. Ош драма театрын алмаштырдык, Жалал Абад театрын алмаштырдык. Театрлардын көбүн мындай жакшы бир ишмердүүлүккө берилген. Ошол иштин көзүн билип, элди театрга тартала турган, же болбосо ошол мекемесине тартала турган кишилерди алып келдик элек. Жакшы бир команда топтоп баштаганбыз. Эми мен ойлойм, ошол ишти алар улантып жакшы бир жыйынтык бериш керек. Сиз кызматтан кеткенде бир күндө ушу 4 министрдин бирөөсү болуп калдыңыз да, бир күндө кызматтан кеткен туурабы? Анан соц тармактарда сиз өзүңүз деле активдүү адамсыз, бүт эле окуп атсаңыз керек эми жазгандарды. Анан көбү жазып атат, жанагы көп профессионалдар кетип калды, президенттин, бийликтин баягы командасында чабал кадрлар дагы кирип калды деген пикирлер болуп атат. Буга кандай комментарий берет элесиз? Чындыгында эми Алмаз Бейшеналиевдин кетиши мен үчүн да күтүүсүз болду. Энергетика министри да абдан жакшы иштеп аткан. Аны дагы күтүүсү мен үчүн күтүүсүз болду. Башка министрлерди мен айта албайт экенмин. Эми жаңы келген министрлерди мен чындыгында тааныбайм. Алардын профессионалдуулугуна мен баа бере албайм, канчалык чабал келбегендиги жөнүндө. Бирок Маданият министрлигине маданиятты билген, ичинен көргөн, ысык сууна чыдаган киши келди. Көп нерсени алдыга жылдыра алганга мүмкүнчүлүгү болот. Ошондуктан эми баягы уучубуз кур эмес, өлкөдө профессионалдар көп. Бири кетсе бирин алып келүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Мен ойлойм, баардыгыбыздын каалообуз азыркы учурда мамлекет өнүксүн деп атабыз. Менин дагы чоң үмүтүм бар, ушул кадрлар өз тармактарын алып бир өлкөнүн өнүгүүсүнө жардам берсе экен деген эле. Мен баягы бирөөнү критикалап, мындай болду, тигиндей болду деген алысмын. Жардам бергенге жакындан жардам берип, түрткү болуп, баардыгыбыз мен ойлойм, мондай абдан кризистик учурда үмүт менен, анан ишенич менен бул адамдарга ушул жүктү жүктөйлүк деп турабыз да. Кайсы иштерди жасап жетише албай калдыңыз? Эми жетише албаган чындыгында көп иштер бар. Айылдык маданиятка көп көңүл бөлө албай калдык. Райондук маданияттар, айылдык маданияттардын абалы бүгүнкү күндө абдан начар деңгээлде болуп турат. Инфраструктуралык начар деңгээлде, финансылык каржылоосу начар деңгээлде, кадрдык потенциалы начар деңгээлде болуп атат. Ошондуктан маданияттын көп барбагандыктан бүгүнкү күндө коомдогу көп кылмыштарды алдын алууга мүмкүнчүлүгүбүз болот эле, эгер маданият барса ошол жерлерге. Ошолорду жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды. Көп жерлерде өзүңүздөр билгендей, баягы көп жыл маданиятка көңүл бөлүнбөй, анан инфраструктуралык жаңылануулар болгон эмес. Абдан начар деңгээлде көп жерлерде. Ошолордун баардыгын жаңылоонун чоң пландары бар эле, ошолорго жетишпей калдык.
Эми биз баягы Маданият министрлигинде дегенде бүгүн маданият деле карап атабыз да. Менде 6 тармакты башкардык биз. Ал жерде спорт бар эле, жаштар саясаты бар эле, маалымат бар эле, туризм бар эле, этникалык аралык мамиле бар эле. Мына ошолордун баардыгын караш керек элек да. Ошондуктан ар бир тармакта жетишпей калган иштерибиз абдан көп. Кайра мамлекеттик кызматка барам турган оюңуз бар экен демек. Алда. Ооба, азыр аны талкуулап атабыз. Буюрса жакынкы араларда биз жарыялайбыз го. Озон мырза, сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Чоң рахмат.